Мен бул жерден мынакей биз комиссия 3 ай толук кандуу өзүнүн ишин аткарды деп эсептейм. Себеби мынакей 3 айдын ичинде канча деген укук бузуулардын баардыгын тактап чыктык. Бул эми баягы кыргызча айтканда элге кыйшак отурду дегендей эле да, башынан эле башталган бул нерсечи. Келишимдер туура эмес болгон. Ошондой эле мынау өзү негизи модернизация керек болчу ТЭЦке. ТЭЦке керек болчу, бирок бул жерден мындай шашылыш түрдө башталып көп эмелердин министерстволордун кээ бир мынакей өзүңүздөр билесиздер, ички тышкы иштер министрлигинин жардамчысы каршы болсо дагы министр өзү колдоп берип коюп атат бул эмени. Анда эле ошондой эле тиги финансы министрлигинин жардамчысы да ошондой, Кожошов да ошондой айткан, бул биз төлөй албайбыз, муну азыркы сырттан алган карыздарыбыз менен биз моундай төлөшүбүзгө өтө кыйын болуп калат деген сөздү айткан да. Алардын баары бул жерде биздин комиссиянын жыйынтыгына жазылуу. Ага карабастан тиги министр дагы кол коюп койду. Ушул эмеге келишимге катышкан биздин чиновниктер биздин кыргыз тараптын мамлекеттик мындай айтканда кызыкчылыгын коргобой башка тарапты колдоп бул деген чыккынчылык. Мунун терең мааниси ошол чыккынчылык деп айтылат.